бардык кесиптердин пайдабалы ошол мектептен чыгат да президент болобу, башка сот болобу, башка барбы, бардыгы бүгүнкү күндө мектептен башталган да алардын башталгыч билими. Мен мугамдык кесип тандагандын себеби бул кесип жалаң жакшылыкка өндөй турган кесип да. Карасаңыз ар дайым мугалимдер айтканда, эй, жамандык кылба, улууларды урматта, кишилерди ызатта, ата-энеге жакшылык кыл. Качан карасаңыз бардык жакшылыкка ундаган кесип ушул кесипте турат да. Коллегалар менен биргелешип, келечек муунга, келечекке бир жакшы кадрларды жетиштирип берүү да. Аябай кандык менен иштеген кадрларыбыз көп бизде аябай. Адам бири-бири менен пикир алмашканда, булар бири-бирин кеңири түшүнө алат да. Буларга атайын бир котормочунун кереги жок. Ошон үчүн мен бул кесиптин тандагандын себеби биринчиден ошол болсо, экинчиден башка улуттун балдарга ошол кыргыз тилин жакшы үйрөтүп коюш болду да. Себеби дегенде адам өзү үлгү болбосо, башкаларга айтканы жукпайт да. Мен өзүм үлгү болуп көрсөтөйүн. Мен себеби өзбек улутунда болуп туруп, кыргыз тилин мен аларга сүйүп окутканды үйрөтсөм, алар дагы ошону тез кабыл кылышат да. Bizi ailemizde, malum ikaramizda 5 ta farzandimiz bor. Bugünkü kunda hammasini o'qimishlik qildik. Anam biz kelinimizda ham o'qitdik. Hammamiz pedagoglardan nimasi bo'lgani uchun mana omadli fayzlar ichimizdan kelinchagini ham o'qitib oldik. Bu yil mana 6 yildan beri ishlayapti qizim ham. Mening negizgi qiyolim bu ошол билим берүү тармагында бир чоң университетке чейин деген менин кыялым бар да. Университетке чейин ачып, ошону мен жолго койгум келет. Аябай күчтүү билими бар, бирок акча каражатыга келгенде аксактанып калып туруп, окуй албай калган балдар бар. Ошолорго бир мүмкүнчүлүк катары, өзөрүнүн билими жогору болсо, чыныгы эч кандай коррупциясыз деген максатта чыныгы жогору бал алган окуучуларды ошол окуу жайда мен окутуп, келечекке жакшы кадр даярдап берүү да менин максатым. Muğalim деген men oynoyum bu aябай керектүү кесип. Ошон үчүн мен бул кесипти тандадым. Мен вообще мугалим болом деп ойлогон эмесмин, бирок мен турган жерде мүмкүнчүлүгүм жок болду. Ошо өзүмдүн кесип менен иштеген үчүн. Ошон үчүн экинчи кесибим ошо английский тилинин мугалим болчу. 36 жыл ошо мугалим болуп иштейт. Сен өзүң жакшы көргөн жумушту, өзүң жакшы көргөн кесипти иштесең, ошондо кандайдыр натыйжага келесиң. Күндө мектепке келип, бул балдарды көрүп, балдар менен сүйлөшүп, балдарга насихат айтсам, күн сайын өзүң да өсөсүң, балдар да өсөт. Ошон үчүн мен мугалимдердин кесиби аябай маанилүү деп ойлойм. Мен Кыргызстанда туулуп өскөм. Кыргызстандын Нарын шаарында туулуп өскөм. Кийин 7-класстан кийин мен атамды Фрунзе шаарына которушкан жумуш боюнча. Анан биз Фрунзеге көчүп келгенбиз. Ошондон кийин мен Фрунзе шаарында жашагам.
Андан кийин мен Ташкентке университетке окууга кирип, университетти бүтүргөндөн кийин күйөөгө чыгып Ферганага келгем. Ошондон бери мына уже 40 жыл болду ушул жерде жашайм. Азыр Бишкекте эжем, иним турат, үй бүлөлөр менен турушат. Анан жыл сайын мен аракет кылып барам. Көлдө көп туугандарыбыз бар. Мамам көлдүк болчу да, ошон үчүн көлгө да барабыз. Бирок баары бир эң кымбаттуу сүрөт ушул да. Дайыма ушул сүрөттү карайм. Убактым болгондо ойлонуп калганда, сагынып калганда дайыма ушул сүрөттү алып, мамамды карап эстеп, баягы биздин Бишкекти карап, оюма ар кандай ойлор келет, башыма ой. Бул деген эң жакшы нерсе да. Биз дайыма өзүбүздүн туугандарыбызды эстеп жүрүшүбүз керек. Бош убактыбыз болгондо мен бул жерге мына неберем менен келем. Анткени бул жерде көп арчалар бар, жердеги өскөн менин Кыргызстанымда өскөн немелерге окшошуп кетет да. Жер аябай кооз. Фергана мен үчүн дагы эң кымбаттуу жер болуп калды. Анткени бул жерде менин 2 кызым төрөлүп өскөн. Анткени бул жерде мына неберелерим чоңоюп атат. Эми ушул бир жерде мен ушу көп жылдан бери, 40 жылдан бери бир жерде иштеп, ушул учурга чейин өсүп келатам өзүм дагы. Ошон үчүн бул мага да мен үчүн бул аябай эң кымбаттуу жер болуп калды. Менин мамам дайыма айтчу мага: сен ошол жерде жашайсың, ошол жердин суусун ичесиң, ошол жердин нанын жейсиң. Ошон үчүн сен ушул элди дайыма урматтуу кылышың керек, дайыма сыйлашың керек. Анткени бул сенин экинчи мекениң болуп калды деп. Ошол мамамдын сөзү дайыма менин кулагымда турат.